Чөнтөк парк аты айтып тургандай эле аз гана аянты ээлеп, жергиликтүүлөрдүн сейил багына айланат. Дуанда биринчи жолу ишке ашып, Каракол шаарына өзгөчөлүк тартуулайт. Тегереги жашылдандырып, эң оболу нукралуулук басым кылат. Жөнөкөй ыңгайлуу отургучтар, балдар үчүн оюн аянтчалары, дал ортосуна оргума курулуп жатат. Жумуш болуп атат, уже негизи мына земляной работалар почти бүтөйүндөп калды. Дорожка салынды, мындай тепкенге пенёктар салынды, үстүнөн да бир дорожка салынды. Азыр ушул балдар фонтанды жасап атышат. Ушул фонтан менен буюрса, иншалла ушул земляной работа, бетонный работа, эң оор работалар, иштер, жумуштар бүтөт. Анан кийин уже как раз эмки жума бизге Билен групптан бир уже даяр детский площадка келет. Бул жака салынат. Анан парикмахерский жака бир воркаут зона салынат. Ошол анан уличный мебель калды, да, скамейка, навес, амфитеатр бул жака салынат. Аракет кылабыз, иншалла, бир-эки жума ичинде кар түшкөнгө чейин бүтүргөнгө аракет кылабыз. Мындай чөнтөк паркты Бишкектен көп эле жолуктурасың. Ал эми Ысык көл облусу боюнча Караколго биринчи жолу салынууда. Бул өзгөчө улуу муундун өкүлдөрүнө, жаш балалуу энелерге эс алуучу жай болсо, жаштар үчүн бош убакытты көңүлдүү өткөрө турган аянтча болот. Менин оюмча бул жактагы авторлор ушул чөнтөкчө парктын Алтынай деген кыз бар Бишкекте. Бишкекте бул чөнтөкчө парк бир нече жерде ишке ашкан. Ал жерлерде ошол эле тургундар, жашоочулар ошол жерди колдонушат да. Анан мен ойлойм, бул эң башкы максаты бул парк эмес, а ошол кичинекей жерде бир жакшы нерселерди чогултуп, кичинекей нерселерден чоңураак нерселерди баягы жаратуу болуп эсептелинет го деп ойлойм. Бул жерде жакынкы жайгашкан мектеп дагы бар, бул деле жагында садиги бар, анын тегерегинде жашаган жашоочулар бар. Аларга бир жакшы, бир ыңгайлуу кечинде сейилдечүү, күндүз отуруп, көлөкөдө отуруп, же болбосо балдарын ойното турган бир жакшы жерлердин бири болот го деп ойлоп атам да. Курулуш иштерине мектеп окуучуларынан тартып активисттер, мамлекеттик кызматкерлерге чейин салым кошуп, жардам көрсөтүшүүдө. Ал арада студенттер дагы четте калбай жардамдашып, парктын ачылышын күн санап күтүп жатышат. Азыр мисалы Караколдо деген эс алуучу жай жок да. Студенттер мисалы чыгып, бир жака бош убактыбызды өткөзүп, сейилдей элесек, таза абага дем ал десек, мындай нормальный парк жок, мындай бияк деген карманный парк салынып атканда биз аябай сүнүп атабыз. Студенттер ошон үчүн бияка келип жардам берип, салымыбызды кошуп атабыз парктын салынышына. Анан мындай китеп окуп, сейилдеп, баарлашып, досторуң менен бир жака чыкканга да жер жок болгондуктан, бияка салынып атканда абдан сүнүп, сүйүнүчүбүз койнубузга батпай турган кез азыр. Бул парк азыр жөнөкөй көрүнгөнү менен курулушу аяктаса, мындай кооздук, көркөмдүгү менен көпчүлүктү өзүнө тартат. Айзат Анарбекова, Батыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары.